Эмнеге намаз окуйбуз дейт. Жана намаздагы кыймылдардын мааниси эмнеде? Сажда, рүкү дейт. Урматтуу бир тууганым, намаздын өзүнүн философиясы бар. Эми муну мусулманча сөз эмес, бирок мындай динге жаңы келип аткандарга ушинтип айтылат да, намаздын өзүнүн философиясы бар деп айтылат да. Кандайча? Адам намазда өзүнүн эң ыйык касиеттүү болгон жери маңдайын эң төмөн жерге коет. Ошентип Кудайга кулчулук кылат. Кудайга кулчулук кылуу деген сөз ошол эң касиеттүү жерге коет деген сөз да. Анан ошого болгон аракеттер түз турат, анан ийилет, анан барат. Ага чейин даарат алып даярданат деген сөз да. Намаздагы аракеттин бардыгы Кудайдын ошол кулчулуктун туу чокусуна жетүүгө болгон аракет. Даарат, ниет, жаза кийин, таза жай намаз бардыгы, анан кыям, анан кол байлап, анан фатиха окуп, башка бардыгы келип ошо саждага такалат. Урматтуу бир тууганым. Эртең сени мисал үчүн бир чоң адам чакырды. Бир өлкөнү падыша чакырса, сен түнү менен жакшы уктайсың, эртең көзүң ишип калбайсың дейсиң. Чынбы? Эртең менен ичсине жебейсиң, ичин жуунасың, кетинде байнага барып пилинг алган болушуң дагы мүмкүн. Кийимди кайра өттүп, жана шымын кыры жазылбаста ичин ачып алып туруп, кирсамынды кайра сүт кайра өттөсүң. Даярдан түфлүң кайра үфтө үйлөп кайра сүттөсүң мынтип алып. Неге? Бардык максаттын бардыгы келип туруп, падышанын астына барганда маданияттуу барып, ошол иштеп бүтүргөнгө аракет да. Ошол сыяктуу намаздагы маселе, урматтуу бир тууганым, Кудайга болгон кулчулук, ошол сажда намаздын максаты. Ошого бара турган жол. Сажда бул Кудайга кулчулук кылуунун формасынын эң бир жогорку формасы деген сөз. Биз кембагалдарга жардам беребиз, Кудайга кулчулук кылып атабыз. Биз мешит Кудайга кулчулук кылып атабыз. Ибадат ичинде сажда ошол кулчулук кылуунун ичинен эң бир кулчулукту дана баяндап берген нерсе. Бул биздин түшүндүргүбүз келип айтып аткан нерсебиз колдон келгени. Чындыгында мусулмандарга жөн айтат, муну Кудай ушинтип буйруган деп айтабыз. Кудай ушинтип буйруган бизге. Ушинтип намаз оку деген, ушинтип намаз окуп атабыз биз деп айтабыз. Сабакка келе берсең, булар кетип кала берет. Булар дагы бир убакта менин суроолорум болчу, өзүм суроо ушинтип бериз деп жүргөм. Боло берет. 4 рекеттик парыз намазда биринчи рекетте Нас сүрөсүн окуп, андан кийин экинчи рекетте Аср сүрөсүн окуса боло берет, бирок бир аз адепсиздик. Анткени Кур'ан-ы Каримде аяттарды, сүрөлөрдүн тартибин окуган адептүүлүк болот да. Нас сүрөсү Кур'анда эң акыркы сүрө болот да. Андан кийин кайра башынан Бакара башташ керек. Ошон үчүн же Бакаранын алгачкы аятын окуш, 5 аятын окуш керекпи дейт. Ансеңиз деле болот, урматтуу бир тууганым. Бирок сиз Нас сүрөсүн окуп койсоңуз, экинчиге деле Насты окуп койсоңуз, андан деле зыян тийбейт. Же Аср сүрөсү ал деле жарай берет. Болгону адептүүлүк бабынан. Кур'андын тартиптерин сакташ келгенде адептүүлүк кылып аксакалды атабыз го. Аксакал биринчи анан мындай өчтү. Ал адеп тартипте урматтуу, ошол сыяктуу сүрөлөрдүн дагы адептүүлүк тартиптери бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин сүйүнүчүм намазда деп айтып атат. Пайгамбарыбыз шуну менен өзүнүн ичиндеги жан дүйнөсүн айтып атат. Бирөө айтат да, эмнени жакшы көрөсүң? Ошто бир повар бар экен, ашпозчу. Анан аны милиция кармап алыптыр. Сен наша сатып колго түшүп калдың деп. Анан сен наша чегесиң, айтат, повар айтат, тууганым дейт. Мен 30 жылдан бери повармын дейт. Повар, тамак жасайм дейт. Мен тамакты жегенде рахат алам. Мен арак ичкенде рахат албайм дейт ал. Мен нашадан аны билбейм дагы дейт. Мен рахат албайм акча кармагандан. Мен таттуу тамак болсо, ошону жеп рахат алам деп айтып атат да. 30 жыл стажы бар адам ошону жакшы көрөт экен да. Бул повардын айткан сөзү. Башка бир ошентет, илгери бир окуса жылкычынын баласы келип калып, Бишкекте кысылып кетип, эмне десе, аттын тезегин жыттагым келип атат дейт. Мына эмне десе, өмүр бою жылкычынын баласы экен, ошону эстегенде жанагы бүт ностальгия болуп бардыгын эстейт экен да. Бирок адамдардын султаны, адамдардын эмес, пайгамбарлардын султаны, пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын улугу болгон пайгамбар алейхиссалам айтат, менин сүйүнүчүм намазда дейт. Эгерде биз намаз окуп атып, ошондон ырахат тапканга жетише турган болсок, урматтуу бир тууган, анда биз чындап эле бактылуулуктун жытын сезип аткан болобуз. Аны кармап көрүп аткан болобуз. Бирок намаз окуп атканда ырахат таппай турган болсоң, намаз эптеп эле зордук менен окуп аткан болсоң, аксакалдар келип калды, аксакал келип калыпмын, эптеп жыгылайын деп, намазга зорго туруп окуп аткан болсоң, намаздан ырахат албай турган болсоң, анда сен бактылуу эмессиң. Бактылуу боло албай атасың. Сенин жан дүйнөңдө бактылуулук жок. Балким бетиңи боеп бактылуу кылып алгандырсың. Балким бактылуулардын кийимин кийип алгандырсың. Бирок чыныгы бакыт сенде жок болуп турат деген урматтуу бир тууганым. Демек, ошону сезбесең, сен дагы деле бактылуу боло элексиң. Сен өзүңү бактылуумун деп ойлойсуң, бирок сен бактылуулардын катарына кире элексиң деген сөз урматтуу бир тууганым келип чыгат. Намаздын кандай фазилети бар?
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Faqimus salah. İnnes salate kanat alel mu'minina kitaben mevquta." Nisa suresinin 103. ayetinde namazı turguzgula. Elbette namaz mu'minlar için o vakti saati menen belgilengen farz dedi. Namazın o vakti saati var hurmatly bir tuğanım. Biz namazın o vakti saati var dep aytsak oyloybuz, mına bagımdattıkı 5 asır şam kutlandıkı dep. Oşol vakti hurmatly bir tuğan. Andan sırtkары gündün dagı vaktisi var da. Misal üçün bugün kançançı dekabr misal üçün kim bilet? 14'tü. 14 dekabrda bizge 5 mal namaz farz деген söz. Bugün okup atkan erten okup oturgan bolsa, bugün okup kazasını okup bergen mildеттүү bolot. Gördüңөрбү? Ошого эртең окуйм, bir gün okuyun, pensiyaga çıkan okuyun yok. Her bir namazın saatinin uvağı var. Oşonda öyle gündün dağı, jıldın dağı var da. Bugünkü namaz bugün okuluş gerek. Geçeki namaz geçe okuluş gerek bolçu. Ertenki namaz erten okulat degen söz bolot da. Oşoga inşallah pensiyaga çıkıp alıp başlayım. İnşallah okunu бүтүп alsam, üylөнгөндөн başlayım. İnşallah uyga duş kurup alıp, ana su çıkarıp alıp başlayım. Andayların bari ötpey turmatı bir tuğan. Avalın kanday bologuna karabastan namaz okusaňa farz bolot, birok saňa jеңилдик berilet, senin şartına, jagdayıňa yaraşa. Allah subhanahu ve taala aytat: "Hafizu alas salavati ve salatil wusta ve qumu lillahi qanitin." Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde aytat: "Hafizu alas salavat." Namazlarıňарды saktagıla deyit. Namazlarıňарды saktagıla, jana ortoňky namaz saktagıla. Adamlar, alımlar asır namaz dep aytat, ortoňky namaz dep gebirler. Bul namaz gebir, tigi namaz aytar, namazların bir ortoňky namaz saktagан. Ken asır wagynda iş kızıp başka olup, adamlar uykudan turup gelip iş kızıp uyku başlaylek gebirler çököçen nokta. Birok asırda bar oyga bolot eken dagı, oşol wagt asır namaz көп учурда kalıp ketet eken da. Şonuň üçin oşol namazga jana namazlardyň bardygyna emne hareket saktagıla. Wa qumu lillahi qanitin. Jana namazıňarda qumu fi salatikum muti'ina lillahi khashi'ina zalilin. Özüňerdi kor tutkan awalda, korkkan awalda, Kudayga itaat kılgan awalda namazıňarga turgula deyit. Namaz okup atkanda uşintip turat, asmandy karap kursakty mintip koyup kekirip başka salama anday bolboş gerek. Namazda birinci özüň Kudayga itaat kılıp, moyun sunup atasın. Aga kulçuluk kılıp atasın. Kudaydan korkup atasın, Kudayga berilip atasın. Jana Kudaydın aslında özüňi kor tutup, beçara tutkan awalda okuşun gerek. Sırttan karagan adam bir kojoyun aslında turgan kulday boluş gerek hurmatly bir tuğanım. O Sultan Süleyman'ı görgön aslında janagı tegeren jürgönдөр kандай iyilip turat ko. Andan dagı betererek boluş gerek degen söz da. Kebir namaz okup atkan bolsa, bul naçarnik biröөнү kütüp atta mine de oyloysun. Az aslında açıp beretken biri şunu okuyup asmanda karap alıp okup atkanda hurmatly bir tuğandar namazda huzur degen jok. Bul jana ölük namaz degen mına oşol. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Qad aflahal mu'minun ellezina hum fi salatihim khashi'un." Mu'minlar deyt kutuldu tozoktun otunan deyt. Birok kanday mu'minlar? Bardyk ele mu'min, akaň mu'min, musulman dep jüret dese, jok, al şunday mu'minlar. Ellezina hum fi salatihim khashi'un. Namazlarında Kudaydan korkkan awalda okugandar. Sırtından karaganda biz göröbüz Kudaydan korkup okup attyr dep, içiňdeni Kudaýym bilip turat da. Oşolor kutuldu deyt. Ana namazды ölü türü kılıp mintip, karız üçün je başka televizor üçün, şaylon aslına gelgende başka bir şayloçular üçün, je bir riya üçün, je dagı bir nerse üçün, misal üçün okuy turgan bolsa, jok anın kutula turgan namaz emes, al kutulda turgan namaz emes, kayra seni kurguyga çöre turgan namaz degen söz. Allah Teala ne aytat? Ara'aytum law anna nahran bi bab ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un qala fazalika mislu salawatil 5 yamhullahu bihinnal khataya. Buhari Müslim rivayatında Peygamber aleyhisselam aytat: "Egerde sizlerden biröňөр eşiginin aldında bir darya agyp atkan bolsa, biri şapşındap barıp şapıldatıp öyle 5 mal günüge juunup atsa, oşonda kir galabı dedi. Degende, "Jonda eşi kir galbayt, appak bolup ketet" dedi. Kir galbayt degende, 5 mal namaz mına oşonday. Egerde bir adam 5 mal namazды okup turguzup atkan bolsa, oşonda dagı günöge galbayt dedi. Delistep görgülü, günüge 5 mal daryaga çaykan otgan adam bolgon bolsa, misal üçün oşonda kir galabı, kir galbaganda ele 5 mal namaz adamların kirin durmatly bir tuğanım günöөлөрүn ketirip turat. Men hafaza ala haula'i salavatil mektubati lem yuktab minel gafilin. Ve men qara'a fi leyletin 100 ayetin kutiba minel qanitin. Kimde 5 mal namazdı, 5 mal farz namazdı daima saktap üzböy kaza kılıp okuy turgan bolsa, Kudaydın astında bul gafillerden emes dep жазылат deyt.
Hani gafil degeni unutup kalat. Özün de unutat, ağlam da unutat, ata-apasını unuta turmatı bir tuğanım, Kudaydı unuta turgan gafil olup kalat. Eğer de bir adam 5 mal namazını 100 boy okusa, kaltırбай okusa bu gafil emes. Beygapar emes dep жазылат deyt. Al эми bir adam bir tünde 100 ayat okuy turgan bolsa, bul adam kanitlerden dep жазылат. Kanit degen kim? Kudaydan korkuuçulardan dep жазылат da, darajасы biyik bolat deyt. Tün içinde 100 ayat okuy turgan bolsa, namazga koşup je bolsun başka çağıl okuy turgan bolsa.